Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда юрист болуп эмгектенем. Бүгүн болсо сиздерге Одноклассниктен мага бир эжеке суроо бериптир. Ал суроо боюнча ал эжекенин уулун Россия Федерациясына кирүүгө 10 жылга тыюу салыныптыр. Ошол чечим боюнча кичине эскерип жана ошондой эле Россия Федерациясында жүрүүдө кара тизме боюнча кичине маалымат берип кетейин деген ниетим бар. Өзүңүздөр билгендей, Россия Федерациясында мыйзам бузуп жүргөн үчүн кара тизмеге киргизип коюу жана болбосо соттун чечими негизинде выдворение кылып коюу эң эки чоң жазалар бар. Ошол эки чоң жазанын негизинде биздин көп мекендештер Россия Федерациясында жүрүүдө 30 суткадан ашык мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн кара тизмеге киргизүү эрежеси аябай катуу күч алган. Ошол эреже жөнүндө кичине түшүндүрмө берип кетейин деген ниетим бар. Анткени акыркы күндөрү эл арасында айтылып жаткан көпчүлүк учурларда миграционный учеттор же болбосо регистрациялар өз убагында келбегендиги жөнүндө көп маалым келип жатат. Ошого маалымат катары мүмкүнчүлүк болушунча ошол 30 күндүк мөөнөттү өткөрбөй өз убагында Россия Федерациясына чыгып кетиш керек. Же болбосо сиздер Россия Федерациясына жакында эле келсеңиздер 30 күндүн ичинде миграционный учетту кылганга үлгүрбөсөңүздөр, анда бул маалда чек арага чыгып келсеңиздер, мыйзам чегинде кайра миграционный учетка турсаңыздар болот. Эгерде чек арага чыгып келүү маселеси сиздерде болсо, төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Ошол эле замат кээ бир биздин мекендештер Россия Федерациясында биринчи 3 айлык миграционный учетту кылып алып, кийинки 9 айга узарталбай калган мекендештерибиз дагы аз эмес. Ал мекендештерге Россия Федерациясында 180 сутканын ичинде 90 суткадан ашык жүрүүгө тыюу салынат деген мыйзам чегинде ал мекендештерге Россия Федерациясынан кийинки 90 суткага чыгып кетүү жолун сунуштайт элем. Анткени Россия Федерациясында 180 күндүн ичинде 90 суткадан ашык жүргөндүгү үчүн мыйзам чегинде жоопкерчилиги тартылышы мүмкүн. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, миграциондук учетуңардын убактысы бүтүп баратса, мыйзамды туура колдонуп, чек арага барып келип, мыйзам чегинде жүрүшүңөрдү сунуш кылам. Эгерде чек арага чыгуу маселеси болуп жатса, төмөндөгү көргөзүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар. Сиздерди урматтоо менен Мирбек Сталбекович чоң рахмат.